Assalamu алейкум, ардактуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырма мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн Бишкек шаарынын Арчебешик конуш тарабынан сатыла турган үйдү көрсөтөбүз. Биз азыр Чортеко көчөсүндө турабыз. Бул асфальт жаңы басылган, эгер билсеңиздер. Сиздер Баха магистраль менен сиздер Баха көчөсүнөн күн батышты карай келе берсеңиздер, мына Чортекоға келип кесилишет. Чортековадан ылдый түшсөңүздөр, анда сиздер 4-чү горбаницага түшүп барасыздар. Ошондон эле сиздер өйдөө карап, тоону карай келе бересиздер. Келсеңиздер эле мына 176 маршруттук конечныйга, каттамдын конечныйына келесиздер. Ушул жерге келсеңиздер асфальт түгөйт. Мына күн батышты карай кире бересиздер. 200 метр жүрсөңүздөр, мына КамАЗ турган жерден солго Достук көчөсүнө кайрылып киресиздер. Туугандар, сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Сиздерге тетиги жерден көрсөттүм эле. Ошол жерден эле өйдөнү карай 300 метрдей жүрсөңүздөр, сол тарафты карап келе бересиздер. Бул Достук көчөсү. 5-чи номердагы үйгө келесиздер. Мына бул 5 соток экен жеричи. 5 соток. Үйүңүз канча? Саламатсызбы эже? Саламатчылык. 111,5 9. Жакшы. Бул полтора этажка үй экен. Сиздерге кирип туруп бүт эмелерин көрсөтөйлү. Мына сыртында көрүп турасыздар, газ келиптир. Канализациянын ошол теректердин ар жагына келген экен. Бул көчөгө мына ол кошуналардан кээ бирлери калыптыр. Ошолор акчасын берсе, уже бул жерге дагы канализация тартылат экен. Суу свет бар. Суу светтен эме кыйынчылык жокпу эже? Кире берели? Бисмилла деп. Суу свет бар, мусор келет, тамасына. Сонун. Бул эми шаарга карайт да, Ленинский район болсо шаарга карайт. Арчебештиктин өйдө тарабы экен. Баягы тоо тарабы, баягы аябай абасы таза, сонун жерден экен. Үй бул жагы 9, бул жагы 11,5 дедиңиз, 1,5 этаж. Бирок биринчи этажга да күн тиет экен. Нар жагынан да күн тиет экен. Себеби бул чыгыш тарап, мына биз турган жак бул батыш тарабы. Мына киргенде эле үйдүн мына бул астында лестница менен чыгып бара берет экенсиздер. Анан да астыдагы кабаттан мына жерден дагы чыга турган жери бар экен. Азыр сиздерге көрсөтөйүнчү. Бул баягы балдар күндө чыгып кирип ойной турган эшик экен, арты жагынан ачылган. Негизи бул жагынан кирип үстүнөн да чыкса болот. Үйдүн ичинен дагы кирип чыкмасы бар экен, лестницалары. Биз бир сыйра көрсөтө берели анда. Бул үйүңүз канчанчы жылдары курулган эже? 12-чи жылы. Неден кургансыздар? Астыңкы этажы неме? Пышкан кирпич, үстү кам кирпич. Ортосучу? Поездары бар, монолит жакшы. Монолит куюлган, а? Российский арматура бар? Арматура менен. Өзүбүз колубуз менен жакшы кылып жашайбыз деп эле салганбыз. Эми шарт ушундай болуп калып сатууга коюп атабыз. Сонун үй бул. Бул эженин шартын мен сурадым. Сурасам, ошол жаш небереси менен экен, экөөгө бул үй бир аз чоңдук кылат экен. Ошон үчүн этаждан квартирага дедиңиз, Картайганда мындай үйдү жийиптеш оор келип калат экен. Ооба. Ошон үчүн ошол этажга эле чыгып алсам деген оюм бар. Үй жарык, мына караңыздар. Лестница кенен, баягыдай эки адам кенен эле чыга бере турган, жаш балдар чыгып түшсө деле, ана перилалары коюлган сонун экен. Биз үйдүн ичине кире бердикпи анда? Мындай пластик эшик менен кирет экенсиздер. Караңыздар, сонун. Мына ол навестен бул үйдүн асты баягындай жаан чачын болбойт экен бул жакта. Биз үйгө кирип келдик. Азыр бул өйдөнкү кабаты десек болот. Полтора этажка болгондо бул ошондо 1-чи этаж деп деле койсок болот. Ылдыйкыны 1-чи этаж десе деле боло берет экен. Мына жерден ылдыйга түшүп кетет экен да эжеке, Периланы коюп коюптур. Баягы жаш балдар коопсуз түшүп чыга берет экен. Негизи мисалы неберелериңиз келип калганда оң эле түшүп чыга береби астына? Коопсуз жакшы. Үйдүн жылытуу системасы кандай? Жылыткычы баардыгы топлипол, анан газ менен, көмүр менен, свет менен жылытса болот. Сонун. Жылуулукта аябай жакшы кармайт. Тыштары жылууланган. Жылуулукту кой бербейт. Ремонтуңуз канча болду бүтүп калганына? Ремонтко 3-4 айла болду бүткөнүнө, кечкүз ремонт кылганбыз. Бул Wi-Fi бу мынау? Wi-Fi, интернет кирген, иштейт. Кабельный интернет, Сонун. Интернет дагы бар экен. Туугандар, ремонту жаңы экен, 3-4 ай болуп калыптыр. Үстүндө мына бир комната, бул 2, 3, 4 комнатаңыз бар экен, Ооба, 4. Сонун. Биринчи комнатадан баштай береличи кана. Бисмилла деп.
Мынау жыгач эшиктер экен, жанагындай ламинат эшиктер эмес. Полдору ламинат болуп тур. Бул теплый пол деп айтты. Мына бул киргенде эле оң жакта чоң зал болот экен. Бул жерде баягындай сонун, эң сонун кооз стол стулдары менен алып келип койсоңуздар, жанакы 12 адам же 16 адамдыктарды койсоңуздар батат экен. Бул үйдүн узуну 5 метрден узунурактай. Аз мен силерге тагыраак эмесini размерлерини жазып алган элек, ошону силерге айтып коеюн. Бул үйдүн узуну 5,60га 3,5 экен. Демек узуну 5,60, эни туурасына 3,5. Көрүңүздөр, мына бул огород тарабында, демек күн чыгыш тарабында 2 айнеги бар экен. Пластик эмелер болуп тур. Сонун. Анан да туугандар, теплый пол экен эң негизгисичи. Баягы кышта жылуулук сонун болот дейт бул жердечи. Мына потолокторун көрүп турасыздарбы? Сонун, люстралар да сонун. Мына ол софиттер дагы өзгөчө бриллиант уйларды койгонсуздарбы же? Жакшы. Небереңиз экөөңүзгө бир аз чоңдук болуп аткан болсо, анын берин алганча отура берейин десем, балам эми 6-класста окуйт. Убакыт бар дең дагы. Анан 2 комната ремонту бүткөн үй болсо экен да, сизге желательно. Жашай турган үй болсо, ошо варианттар бар. Бул жагынан крышага чип кетсе болот. Эми кана мындай сонун андай тыкан пухта деп коет го, сонун кылып коюп туруп, пластиктерди баягы шамал кирбейт, башка болбойт. Кээде жыгач коюп койсоң түшүп кетет, чаң басат. Сонун. Экинчи комнатага кире берели анда. Бул комнатаңыз кандай комната эжеке? Бул комната детский комната. Ошол балаңыз ушул жерде жашайт экен да? Мына компьютер койгонго дагы немелер бар экен, стулдар. Так, эмеси размерин айтып коеюн. 2,80ге 2,60 экен. Сонун комната экен, бул дагы обойлорунда мындай башкача бир бак тарактардын немесин коюп коюптур. Сонун пластик айнек. Булда да теплый полу бар экен. Көрүп турасыздар, ушул комната киргенде эле коридордун тушунда детский. Анан да кийинки комнатабыз бул эме экен. Кыргыз үй деп коет экен бул эжебиз. Көрсөтөйүн. Размерлерине көңүл буруп турасыздар. Бул үйдүн размери кыргыз үйдүн размери 4,5га 3,10 экен. Туурасы 3,10, узуну 4,5. Караңыздарчы, сонун мындай обойлору дагы, мындай столду коюп коюптур, баягы чай ичкен стол. Отуруп, буту колду жазып, айылдан туугандар келсе, же болбосо бир той топурлар болсо, сонун мындай столдордо бүт калабы же мебелдери? Калат, Мына бул күн батыш тарабында. Демек күн тиет экен бул комнатага дагы. Айнеги бар экен, пластик, занавеска, деги мындай сонун, авырасы сонун үй экен эжеке. Сонун. Акчам болгондо өзүм эле алып коет элем. Бирок мындай акчам жок экен. Бирок буюрса, ушундай үй салганга деле ниет кылып калдым. Антикени дегенде мына үйдүн кээ бир үйлөр болот, баягы 2 этаж үйлөр, экинчи этаж жашалбай эле калат да. Бул мына спальня комната экен, Спальня. Эми төшөнчөлөр сөзсүз түрдө кетсе керек, калган мебелдери бүт калат экен. Мына обойлорунда караңыздар, сонун гүлдүү кылып жасап коюптур. Туугандар, бул комнатанын сиздерге размерин айтып коеюн. Кээ биркилерге аябай размери маанилүү. Себеби дегенде ошого карап мебелди ойлойт, башка кылат. Бул комнатанын размери 3,90го 3,10 экен. Биз чыгып атабыз анда. Бул биринчи этажы, үстүнкү кабаты деп коелу. Үстүнкү кабаты бүттү. Эми мына ылдыйкы кабатка чыгып атабыз. Бул деле бир 1 метрдей чыгат лестницасы. Биз анда эмесе ылдыйкы кабатка түшүп баратабыз. Сонун экен. Муну караңыздарчы. Мындай бир сонун кылып эмелерин дагы лестницалар. Бирок лестница деле жакын эле экен. Мындай бат эле түшүп келет экенсиздер ылдыйкы этажга. Биз жанакы айткан эшиктен ушул жерден киресиздер. Буга дагы отдельно кирсе болот экен. Демек кээде коноктор келсе алар үстүндө жашай берет экен, ылдыйында бала чака менен деле. Үстүнөн кете берет. Балдар бул жакта болот. Анан да мен жана бетекен айтып аттым эле, мына баягы 2 этаж үйлөрдө көбүнчөсүндө экинчи этажда жашалбай калат. Бунун экинчи этаж экендиги да билинбей калат экен, баягы чыгып түшүш деле оңой экен. Мына үстүндөгү эле залдын астыңкы комнатасы, бул жер кухонный зона экен. Тамак бышыруучу, тамак жей турган бөлмө. Дуалдар МДФ болгон. Мына жеринде мындай уголок столдор да коюлуптур, кожаный. Сонун, негизи караңыздар, монтип софиттер, эмелерди, лампочкаларды коюп, жарык кылып,
Демек баягы үстүндө баягы ушак ташымай жок экен да. Конок эле келбесе ал жака баягы тамак аш чыкпаса, атак негизи ушул ылдыйкы кабатта жейиле берет экен. Пол ламинат болуп тур, бул жерде деле барбы теплопол? Теплопол бар, Теплый пол, а? Пол барында бар. Туугандар, сонун экен. Үйдүн немеси дизайн жакты мага. Действительно. Бул эже бул үйдү канча вакытта салдыңыздар негизи? Bir жылда салып крышасын кийгизди, 2 жылда салып туруп, сразу ремонт полный бүтүп кеткен. Бүтүп кеткен, а? Бул үйдү мага Кудайым эле Аллам подарка кылып берди да. Дизайнды каяктан алгансыз? Мына бул эмесин, проектисин, сонун чийген кездери. Күйөө алам уста, ошо. Сонун проектилер мындай жер да урдалбаптыр, тар болуп да калбаптыр, сонун. Мына бул жидкий обой экен. Караңыздар. Сонун. Бул баягы сыйрылып, андай мындай болбойт экен да, бышык турат экен да. Кирлесе жууп коёт. Балдарга ошо жууп тазалаганга ыңгайлуу деп. Ыңгайлуу, а? Биринчи этажынан эшиктерин байкап турасыздарбы? Бүт эле пластик экен. Сонун. Мына бул санузел. Санузел өтө кенен. Баягы үстүнкү детский комната деп көрсөттүк азыр эле. Ошонун ылдыйы. Бул комнатанын размери жанагыдай эле 2,80 ге 2,60. Кенен. Онан да карап туруңуздар, бул жерде кир машина, Аристон, дуалдар кафельный болуп, кафель болуп тур. Бул каяктын кафелдери же? Российский кафелдер. Российский? Кафелдери баары ошондой российский. Ысык суу, муздак суу жуумганга бүт иштейт, а? Теплый пол бар? Теплый пол бар. Анда кышта аябай сонун болот экен бул жер, же? Сонун. Биз кайра эле жанакы кыргыз үйдүн астына түшүп келдик. Бул астыңкы комната. Туугандар, потолок бийик. Потолок азыр менин колум негизи 2,50ге жетет, бирок могу жерге потолокко жетпейт экен. Бул 2,60тан ашыгыраак чыгат экен. Дуалдар мындай сонун боз эме менен болуп тур, МДФ менен. Дуалдар түз болуп тур. Ичинде эмне болгон эле мурда ремонтунда же? Мурдагы ремонт обой эле. Обой, а? Былтыр ошо кечкөз эмдейс кылып ремонт кылдык. Сырты утепление болгон, а? Болгон, Сонун. Мына жерде негизи бул апабыз ошо бутуколду жазып, күнүмдүк тиричилик отура турган жер экен. Бул жерде деле теплопол бар экен. Анан да мындай отоплениени да коюп коюпсуздар, а? Эми баягы небереңиз экөөңүздөр болсоңуз бир комнатада отура берет экенсиздер. Сонун. Күн тиет бул комнатага да. Күн тиет. Биз бул комнатаны көрсөттүк. Размери өдөңкүдөй эле, бунуку дагы 4,5 га 3,10. Бул үйдүн жакшы жери кышкысын аябай жылуу болот. Теплый пол болгон үчүн, анан жайкысын салкын болот. Салкын. Өтө эле папалап ысып кетпейсиң, салкындыгы жакшы. Кондиционер кереги жок деңиз, а? Мына бул жанакы үстүдөгү спальныйдын асты, бул жер топка экен. Түтүн кирбейби? Не менен топкаңыз? Газ менен деп айттыңыз эле? Газ менен, көмүр менен, электрический. Анча-мынча швея дагы иштетет окшойбуз, а? Мына бул газдын турбасы кириптир, газовый котел. Буну канча жыл болду иштетип атканыңыздар? Анан биз жака газ келгенине 2 жыл болду, 2 жылдан бери иштетип атабыз. Ыңгайлуу экен? Аябай ыңгайлуу, көмүр жакпай калдык. Бирок көмүр жакса да болобу, сыйбыры? Көмүр жакса болот, светке улап койсо болот. Сонун. Демек, газ менен көмүр экөөнүн кандай айырмасы бар экен? Ошону айтып коюңуз, баасында канча болот экен? Айырмасы бирдей эле болуп калат экен, анан мында газ деген ыңгайлуу экен да, жашообузга жеңил. Челек көтөрүп кирбейсиң деңиз, а? Кара болбойсуң деңиз, а? Канча жыл көмүр жактым, колумга кайра жууп, кыйналчылык. Азыр эми туура айтасыз. Көзүндө улап коебуз, жээнде өчүрүп коебуз, бүттү. Биринчи этаж, экинчи этаж отдельно кылып койсо болот экен, насостор да отдельно экен, а? Эгер асты ысып кетсе, өчүрүп койсо болот. Үстү өзү жылый берет. Мына жагыңыз кандай бул жер? Биякта машыкча буюмдар тура турган, бул өзүнчө бир кладовка. Кладовка. Кичинекей кладовка экен. Бир 2 метрге, туурасы 1 метр кладовка экен. Сонун топкасын дагы сонун жерге жайлаптыр. Көрүп турасыздар, жана үстүндөгү спальныйдын ылдыйкы комнатасы. Бул жерде илгери эшик болгонбу? Кандай бул жерде же? Бул жакта эшик болгон, анан ошол эшик жаап таштагансыздарбы? Анан бул жактан эшик ачып койгон. Бирок бул экинчи эшигиңиз ыңгайлуу болгон экен эжеке, а? Аябай чаң кирбейт, жаан чачындан дагы жакшы. Баягы балдар тапырабай бияктан эле чыгып кетет деңиз, а? Биз андай эмесе, туугандар, үйдү көрсөтүп бүттүк. Эгерде астыңкы этаж ысып кеткен болсо, өтө эле градус жогору болуп кетсе, муну менен бурап токтотуп койсо болот, үстү жылый берет. Жылый берет, а? Көбүнчө асты батысып кетет дагы, анан бурап коебуз.
Өчүрүп чала өчүрүп койсоңуздар норма турат деңиз, а? Сонун. Бул нерсе экинчи этажда да барбы? Бар, а? Сонун. Бул жакта дагы кладовка бар экен. Баягы шлабра анда мындай шыпыргы нерселерди койгонго деле койсо болот экен. Мына ол баягы экинчи эшикти көрсөттүк эле, ошол жерден чыгып атабыз. Потологу мына пласт эме баягы монолит, баягы лестницанын асты экен. Бирок адам чыкканга ыңгайлуу. Мына бир эшик коюлуп тур, пластик эшик. Бул жактан чыксак эле мына ол короого чыгып калат экенбиз. Короого чыгабыз, баягы балдар ойноп, анан кайра киргенге деле баягы кээде болот го, мисалы бала ойноп киргенде баягы паластарды жаман кылат, кир кылат. А бул жерде сразу эле баягы астындагы комнаталарга кирип барат экен, баягы үстүнө кир кылбастан. Сону ойлонуп салынып тур. Бул негизги участка үй көчө жакка жакыныраак салынгандыктан артында мындай кенен огород менен калган экен. Бул огороддо алма бар экен, эже? Өрүк бар. Мына ограждениеске карайбычы? Карайт. Не тиккенсиз бул жерге? Гүл тигип койгонбуз. Өрүм кичине быйыл чыгып калды, так гүлдөп турчу эле бул малда. Туугандар, бул жерде дагы бир эме бар экен. Мына ол үйдү садикке иштетсе деле болот экен. Бизнес кылса деле болот экен. Жок, өзүбүз жашайт элек десеңиздер деле боло берет экен, толук шарты менен. Анда дагы бир бизнести курса болот экен бул жерге. Мына артындагы эшикти көрүп турасыздарбы? Ушул эшиктен эле киргенде мына жерге узунунан бир 4-5 квартира же болбосо 2 этаж кылып койсоңуздар, калган коргонду өзүңүздөр тосуп аласыздар. Квартиранттар артынан кирип чыга берет экен. Артында бир калетка ачып койсо, бул жерде дагы бир бизнестин түрү жүрө берет. Бул жерде квартира издегендер деле көп арча бешиктен негизлеп билип турасыздар. Мына жерде эмне тигилген эже? Же эчтеке эккенбизсиз бул жерге? Газон эккенбиз. Газон быйыл өсөбү? Өсөт. Жаңы эле чыгып баштады. Сонун. Биз коргонуңузду мына хозпостройкаларды бир сире көрсөтөлү эже, а? Бул жакта мына негизи эмнеге салынган мына навес? Бул навесте учак салайын дегенбиз. Ошо эми азыр жумуша калган, бияка пешкалга көрөлү, учак салса болот. Мына жерге 3 очокту чыкырайта коюп, мына жерге 3 очок. Бул жер чоң аябай эле, бир 5 метрге, бул жагы бир 3 метр чыгат. Өтө чоң жер экен. Очокко баягы той топурга кенен. Мына жерден эшик кылайын деген экенсиздер да? Ошол жерге эшик. Бул жагыны баягы дубал тосуп, мындай летний кухня кылып койсоңуздар болот экен очогу менен. Андан кийин бул жагы жөн эле баягы складский эме экен, а? Скалат кылып койсо болот. Керексиз нерселер, кирпич, буюм тайымдар артканда ушул жака коюп койсоңуздар болот. Мына чарбаңызбы же? Ооба, чыгып кирип жем чачып. Жылда жүздөн тоок багып алам, ушул деп. Аш менен суйт жеп, жайында жумурткасын жейт. Сон. Бул тооктарды кошо сатып бере бересизби? Ооба. Мына тоок гана экен. Бизди билгендей келишибизге жумуртка туудuk окшойт, а? Сонун. Мына өрүктөрүңүздагы, алмаларыңыздан сон жетилиптир, а? Летний дараткана бар экен. Эгерде мисалы баягы үйдүн ичинде дараткана аздык кылса, үйдө деле бир санужил экен. Бул экинчи санужил катары колдонсоңуздар болот экен. Кафелденип, бирок бул баягындай эме эмес. Суу кетпейт, мындай кыргыз туалетте койсок деле боло берет. Мына жагында гүл эккен окшойсуз, а? Ооба, гүл. Мына сууну караңыздар. Суу дагы кенен. Мына көчөттү дейип коюпсуз. Бул жерге гүлдөрдү отургузупсуз, а? Негизи бирок баягы өзүңүздө жашыңыз улуулап калыптыр. Бул негизи ушундай тиричиликтер кылганга деле кыйын болуп калды окшойт, а? Жашың өткөндө үмүтүп эле сууга колуңду сала берсең ооруп калат кесейин. Өзүм гүлдөрдү аябай жакшы көрөм. Анан ошо кыздарым, балдарым деле ушуларды кылып кыйналабыз, домго эле чыгып алың дешет. Сон. Эже эң маанилүү бир суроо берейинчи. Документтери кандай үйүңүздүн? Документи бар. Документи канча жылдан бери негизи жок болуп турганбыз. Анан быйыл ошо президенттибиздин буйругу менен документин алдык. Техпаспорту эми жакында ошо кызыл китепти алабыз. Президентибизге да рахмат. Ушунча элдин көйгөйүн чечип, документибизди колго алып алдык. Бүттү документ, а? Разы болсун. Сонун. Негизи болгон ишти болгондо айтып койгон жакшы. Негизи президентибиз бир мен негизи ушул кабарды эже жаңылыктан эле көргөм. Элдер баягы документин алып туруп, ошонун катарында сиздер да алыпсыздар да? Алганда дагы биз документке, кагазга ары бери чуркабадык. Ушул жерге эле, ушул районго келип,
бүтүрүп беришти деңиз. Беришти, оңой эле тез эле алып алдык. Сонун. Мына жерге бир машина бата бечи? Батат. Батат, батат. Эгер аны диванды алып койсо, 2 машина деле бата берет экен. Мындай кенен эле бул жер, бир 3 метрден ашыгыраак жер. Лестница дагы кенен экен. Баасын канча сурап атасыз? Баасын эми $120,000 деп атам. $120,000, Ошо 2 комнат квартирага вариант бар. 2 комнат. Туугандар, 2 комната ремонту бүткөн квартирага варианты бар экен. Нар жагында баасын разницасын дагы өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Эгерде сиздер мал жан кармайм, таза абада жашайм десеңиздер, ушул үйдүн салынган эмесини көрсөңүздөр болот. Проектиси да сонун салынган, үйдүн коргону да жакшы, 4 жагы тосулган. Кошуналарыңыз тынчпы? Кошуналарым сонун алтын адамдар. Бул жерде мечит жаныбызда, медресе бар. Мектепчи? Мектеп бар, Мектеп бар экен. Бул үйүңүздү бая өзүңүз айткандай садикке сонун экен, Садикке сонун. Мен деле биринчи ой максатым ушундай эле. Анан мен картайганда ушуга шартым болбой калды. Мынакта негизи мындай навес кылып туруп, садигону коюп койсо, бияка башка курулуштарды куруп, ошо садикке ылайыктуу стройка болсо, садикке сонун болот. Сонун. Бизнес кылам дегендер болсо, сонун эле иштейт. Бул районда садик дагы жок. Садик жок, садик кылып койсо, демек бизнес болуп турат деңиз, Мына жакта дагы башка бир курулуштар кылса болот экен. Жер кенен экен. Негизи жер урдалбаптыр, сонун кенен калган экен. Анан негизи $120,000 деп айттыңыз, кеми болобу? Эгер нак акчага сүйлөшөбүз десе түшүрүп бересизби? Түшүрүп бересиз, Жакшы, баасын уктуңуздар. Обмен вариантындагы уктуңуздар. Эгерде сиздерге көңүлүңүздөргө ушул үй жаккан болсо, анда экрандагы номерлерге чалыңыздар. Биз экранга дагы темасына дагы номерлер жазып кетебиз. Чалып байланышып келип көрсөңүздөр болот. Сонун үй экен, негизи. Мага аябай жакты проектиси, себеби толук 2 этаж дагы бир өзүнүн жакшылыгы бар. Бирок моундай полтора этажканы мен действительно өзүм көрүп атам. Бул жактан да кирсеңиздер кыйын эмес. Сыртынан дагы 2-чи этажга сразу чыксаңыздар деле кыйын эмес. Себеби баягы биз эми баягы кыргызбыз да, бала чака көп, коноктор көп келет дегендей. Бул жактан чыгып киргенге, мисалы, үйдө бала чака кирип чыкканга, коноктор өзүндөрүнчө үстүнөн кирип чыкканга деле сонун ыңгайлуу экен. Туугандар, анда сиздер саламатта калыңыздар. Биздин каналга катталып, лайктан коюп, жаңы чыгарылыштарыбызды, жаңы үйлөрдү, бизнестерди биздин каналыбыздан көрө аласыздар. Саламатта туруңуздар, туугандар.